Кыргызстанда ушул жылдын 8-апрелинде дүйнөлүк акча жумалыгы старт алган. Бул жумалык 14-апрелге чейин уланып, жаштарды сабаттуулукка үндөгөн Үйрөн топто иштеп тап ураанынын алкагында иш-чаралар өткөрүлүп жатканын Кыргыз Улуттук банкынын каржылык сабаттуулук тармагынын жетекчиси Эмир Бообеков билдирди. Дүйнөлүк акча жумалыгы бул кандай десем, эл аралык кыймыл деп койсок болот. Мында Кыргыз Республикасы Улуттук банк баш болуп 5-чи ирет катышып жатат бул кыймылга. Эң негизги максаты бул балдардын, жаштардын көңүлүн ушул финансылык сабаттуулук маселелерине буруу да. Ар кандай интерактивдүү иш-чаралар аркылуу, семинарлар, лекциялар аркылуу, оюн-зоок, сынактар аркылуу биз ушул финансылык сабаттуулук билимдерди жеткирүү болуп саналат. Эң негизги максаты. Ачык сабактарда лекциялардын алкагында биз финансы тууралуу жалпы маалымат беребиз, финансыны кандай башкаруу билүү жолдорун көрсөтүп беребиз. Үй бүлөлүк бюджетти түзүү, ошол үй бүлөлүк бюджетти түзүп жатканда кичинекей балдар, жаштар кантип катышса болот, ошол тууралуу биз кененирээк маалымат беребиз. Алгачкы акча биздин заманга чейинки доордо учурдагы Түркиянын Азиялык бөлүгүндө пайда болгон. Аны менен катар эле байыркы Кытайда да алтындан тыйындарды жасап пайдалана башташкан. Азыр биз колдонгон кагаз акчаларды тарыхка Кытай маданияты алып кирген. Ал эми кыргыз сому тууралуу айтсак, 1993 жылдын 14-майында кечки саат 18:00 Кыргызстандын аймагындагы мыйзамдуу валюта катары кабыл алынган. Кыргыз акчалары 100% кебезден жасалган. Улуттук валютанын жашоо мөөнөтү 15 жыл. Бул аптада бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы өтүүдө. Ошонун алкагында Бишкек шаарынын тургундарынан кыргыз сомунда кайсы белгилүү инсандардын сүрөттөрү түшүрүлгөнү тууралуу биргеликте сурамжылоо жүргүзөбүз. Анда эмесе кеттик. Кыргыз сомунда кайсы белгилүү инсандардын сүрөтү түшүрүлгөн? Ирети менен айтып бересеңиз. Бүбүсара, Касым. Бүбүсара Бишеналиева кайсы сомдукта? 5 сомдуктабы же 5 сомдукта көргөм. Касымы 10 сомдукта. 5 сомдукта эме да. Ким экенин билбейм. 100 сомдуктачы? 100 сомдукта Алы Токонбаевпы? 50 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? Билбейт. 100 сомдуктачы? Токтогулдуку. Катар менен айтып берсеңиз, биздин сомдогу билгендериңизди. Белгилүү 5000 сомдо тиги эме Сүймөн Кулчокморов. 200 сомдо калганын билбейт экенбиз. Рахмат. 500дөчү? Саякбай Каралаев. 2000 сомдукта. Манастын Айкели. Азаматсыз. Кыргыз сомунда кайсы белгилүү инсандардын сүрөтү түшүрүлгөн билесизби? Билбейт экен. Бардыгын билбейсизби? Мисалы 100 сомдукта, 50 сомдукта. Анысын билчүмүн мурунан, азыр унутуп калдым. Рахмат. Кандайсыңар балдар? Силер кыргыз сомунда кимдин сүрөтү түшүрүлгөнүн билесиңерби? Белгилүү инсандардын. 1 сомдобу? Жок, негизи эле сомдо. 500 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? Саякбай Каралаев. 1000 сомдукта? Жок, Жусуп Алсан. 2000 сомдуктачы? Алкул Осмонов. Ой, нет, Алкул Осмонов кимдин? Ал 200 сомдо. 2000 сомдо. Аякта жөн эле Манастын эмеси турат. Эмеси. Сиз билесизби? Жакшы эле. Бардыгын эле билем, мен алмаштырып коюшум мүмкүн да. 5000де Сүймөн Кулчокморовдуку бар. 200де Алыкулдуку бар. 50 сомдо так. Саякбай Каралаевдуку бар 1000 сомдо. Анан көбүн эле билет элем, анан кийин баары эсебинде талышмагына чейин билем мен муну. Кыргыз сомунда кайсы белгилүү инсандардын сүрөттөрү түшүрүлгөн билесиңерби? Айтып берсеңиздер. 50 сомдукта кайсы белгилүү инсандын сүрөтү түшүрүлгөн? Кыргыз сомунда кайсы белгилүү инсандардын сүрөтү түшүрүлгөн? Билесизби? Ошону билбейт экенмин ичинде. Канча жашап? 500 сомдо Саякбай Каралаев. Дагы 200 сомдукта? 2 сом Алыкул Осмонов. 1000де? 1000де Жусуп Алсан. Рахмат. 200-те? 200-те бар. 500дөчү? Не знаю, какая-то женщина. Нет? Сиз билесизби? Нет.
Сүймөнкулчок Моруп Кайсыл сомду? 5000 дем. 200дөчү? 200 жанагы Саякбайдан.